жана мен буга чейин бир топ жолу дагы айтып келгем. Быйыл 23-жылга чейин толук кандуу бүтөт деп. Бактергеш, сиз өзүңүз дагы билесиз. Акылбек Үсөнбекович өзү дагы айткан эле. Ош шаарына кире бериштеги Т-образный боюнча ар кандай шылтоолор менен 3 ай 2-3 жол бузушту тендерди. Бул кандай? Сиздер жактан акча бөлүнгөн болсо, именно Минтранс өздөрү ар кандай жолдор менен бузуп атат тендерлерди. Азыр мына күз келди, кычырап кыш келип атат. Быйылкыга бүтөбү, бүтпөйбү? Директорума жооп бериңиз. Жана Т жол боюнча айтып атасызбы? Да. Т жол боюнча аяна болсо ошо мэрия эки этапка бөлүштүр. Эки этапка бөлүп туруп, эки ошо тендер өткөзгөндө бир тендер болсо ошо неме, ал бир тендер өттү, экинчи тендерде участниктер жок болуп атат да. Сизде толук маалыматыңыз жок экен. Эмне себептен экиге бөлгөн? Аны мэрия жасаган да. Ош проект жасаган ошо тиги неме, Оштун мэриясы жасаган да. Сиз адашып атасыз. Бул жерде мэрия жасаган жок. Мэрия өзүнүн частын бүтүрүп койгон 1 жыл мурда эле. Андан кийин аны Кара Суу району Шарк айыл өкмөтү жасап атат проектти. Болгон 3 километр 800 метр жол болсо, аны эмне болуп атат? Эмне себеп ошону экиге бөлгөнүңүз? Мен жооп берип коеюн. Биз азыр мына өзгөртүү киргизип атканда 10 миллион сом уже карап бердик. Жакын арада ачып беребиз каржылоо маселесин. Ошону бир көзөмөлгө алып койсоңуздар, быйылкы жылы эми жалпы эл күтүп атат. Ошону көзөмөлгө алып коюңуздарчы.